ГКПНдин мына орун басары Алмамет Насырканович жакшы айтып атат да, адвокат деп. Бул киши жалган айтып атат, эч ким менен сүйлөшкөн эмес деп. Сүйлөшүлгөн бүт компания менен. Кожобек Жайчыбекович, сиз тактап койсоңуз, сүйлөшүлгөн жана лицензия алган компаниялар менен. ГКПНдин орун басары жалганды айтып, бул жерде депутаттардын башын айландырып атат. Сиз туура эмес сүйлөп атасыз. Губернатор азыр айтып атат, туура айтып атат. Эл депутаттарга ишенип, мыйзам чыгып атат деп токтоп, баардык спокойно президенттин позициясын да уккан, өкмөттүн позициясын да уккан. Мына губернатор ошону айтып атат. Эл азыр ишенип силерге баардыгы ушул токтойт экен деп өзүнүн жасасын. Эгер улантат деген болсо, азыр ошондой сөз берсе, эл кайра козголот. Кайра тополоң чыгат. Бул жерде башка жака буруп, депутаттардын башын айландырбаңыздар. Сиз адвокаттыгыңызды башка жумушуңузду таштап эле барып ошолорго адвокат боло алсаңыз жакшы болмок. Рахмат. Карыбек мырза, бери карасаңыз, биз 3 жолу талкууладык мунучу. Эмил Кубатович келгенде, сиз берден кичине туура эмес айтып атасыз. Жалган болуп атат да, биз иш жүргүзгөн жок, комитеттер, компаниялар менен деп атпайсызбы? Кандай иш жүргөн жок? 6 лицензия чисто уран боюнча калган. Анын 3-өөнү биз сүйлөш жолу менен мынакей отзывать этtirdik. 3-өөнү дагы макулдашып койдук. Баары туура, эч кандай соттошуу болбойт деген маалыматты Эмил Кубатович келип берип атпайбы сиздин жетекчиңиз? А сиз берге келип отуруп алып сүйлөшүп болгон жок деп. Кантип айтып атасыз болгон жок деп? Анан МЧСке тиешелүү. Мына опасный деп атат, кайсы жерлер коркунучтуу деп атат. Эми айткыла да, мына Минкуштан например суу алып турган хвост бар. Ошолор коркунучтуу. Каждый сайды бүттүк. Рекультивациялар жүрүп атат четинен деп. Болгон так-так жооп берсеңер, ошолор жаралбайт. Анан сүйлөшүү болбой атат деп. Туура айтып атат. Алтынбек мырза, например. Сиз сүйлөшүү как это болгон жок? Анан сиз айтып атасыз, өкмөт бергенбиз сырьёну чийки затты деп. Ал корутунда да жок, ал кийин келип түшкөн. Кийин келип түшкөн. Корутундуңарда. Тура жооп бергиле да анан. Туура эмес жооп берип алып, бүт депутаттар заблуждение кылып. Жок да.